чырдын чыккан өзөгүн карасаңар, олар бир гана маалда чыгат. Бийлик элди башкара албай, бийликтен элдин ишеничи кеткенде гана чыгат. 90-жылдары бир чыкты эле, эсиңиздеби? 90-жылдары баягы эме болуп аткан, бийлик алмашып аткан маалда ошондо бир чыккан эле. Мына азыр 2010-жылы чыкты. Бийлик төңкөрүш болуп, эч ким башкара албай калганда. Бул деген эл өзү жашаса, эл өзү менен өзү ынтымак жашай берет. Азыр мына барыңыз, Ошко барыңыз, Жалал Абадка барыңыз, өзбек менен кыргыз ынтымак, сонун, бир тууган, алыш бериш, сонун жашайт. Бирок ушул баягы элди башкарам деген бийлик ээлеринин катачылыктары ушулардын ынтымактыгына зыян келтирет. Айтып атпаймынбы, ошол маалда 2010-жылы мен так белгилеп айтып койгум келет. Бийлик сактап калыш үчүн ушу чырды чыгарышты. Ошондо мына мамлекеттик бүт органдар, мамлекеттик средства массовой информациялар бардыгы буган ким күнөөлүү? Буган Бакиев күнөөлүү деп айтып атышты. Бакиев кайдан күнөөлүү болот? Эгерде Бакиев өзү жок болсо, тууган уругу жок болсо, башкасы жок болсо, Бакиев өзү качып жанын коргоп жүрсө, кайда күнөөлүү болот? Буга ачык айтыш керек, убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар, күнөөсү зор, жана ошо күнөөлөрү үчүн жоопко тартылыш керек булар. Кайсылы бир убакта. Эгерде булар бул турмушта жоопко тартылбаса, булар акыретте жоопко серону тартылат. Себеби дегенде өзүңүз ойлоңуз, 500-гө жакын адам, 500 адам каза болду. 10 миңге жакын адам жарадар болду. 100 миң деген адамдардын зыяны тийди, үйлөрү күйүп жана башкалар болуп, тууган уруктары өтүп. 100 миң адамдарга зыяны тийди. Мына ушундай чоң окуяны биз унуткарып жиберебиз. Бул эстен чыгып кетет деп ойлойбуз да. Ошол эстен унутпайт. Бул эстен чыкпайт. Бул эстен чыкпаш керек. Бул эстен чыкпаш үчүн биз ошол күнөөкөрлөрдү жазалашыбыз керек. Бул сабак болуш керек. Жана ошондогу адамдардын эмгегин баалашыбыз керек. Канчалаган баатыр балдарыбыз өтүп кетти. Канчалаган элге күйүп, мен элим, жерим, кыргызымды сактап калам, кыргызымдын бүтүндүгүн сактап калам деген канча балдарыбыз өтүп кетти. Мен ошолорду азыр эстегенде көзүмө жаш келет. Ошондуктан биз бул окуяны мындай баасыз калтырбашыбыз керек да. Ар бирибиз баа алганга милдеттүүбүз.